Ачуусу жок сүйүү барбы айтчы мага, азабына көз жаштын калбай турган, кеч күздөгү саргайган жалбырактай керстип, солтуп албай турган деген керемет саптар менен бүгүнкү эфиримди баштагым келип турат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Жагымдуу кеч, жакшы маанай каалап, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү баштап алалы. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзүңүздөр билгендей эле Пиала Голд компаниясынан чыккан пиала чайын айтып кетпесек болбойт. Пиала чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалат. Ал эми дал ушул пиала чайын бүгүнкү келген коногубуз менен дагы чай үстүндө сырдашып отуруп ичебиз десем болот. Ал эми бүгүн жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы ким келди экен деп аябай күтүп калды окшойт. Негизи мен башында эфиримди ырсаптар менен баштаганымдын дагы жөнү бар десем болот. Дегеним бүгүн таттуу түгөйлөр, жан-шериктер ырчы Аида Багышбекова жана блогер Нурдаулет Төлөпберген. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кош келипсиздер. Кош көрдүк. Кандай келип алдыңыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, Аллага шүкүр, аман эсен. Өзүңүз калайсыздар? Жакшы. Келиңиздер, анда кыргыз элибиз менен кененирээк амандашып алыңыздар. Ассаламу алейкум кыргыз эли. Башларыңызга кайырлуу күн. Ошо деп коем. Баарыңыздарга салам. Келип калдык. Эми бүгүн сонун ачык, көңүлдүү маек болот деп ишенебиз. Сырдашуу болот деңиз. Алгач эле суроо мындай болсунбу? Жакында эле жакшы жаңылыкты кыргыз элибизге тартууладыңыздар. Жалал Абад менен Ошко барып, өзүңүздөрдүн алгачкы жеке концертиңиздерди бердиңиздер. Келиңиздер, кеп ошондон болсунчу. Нурдаулет, кандай сезимдер болду дегиле? Эми концерт деген биз ойлаган жокпуз ондай адам болот деп. Оштан, Жалал Абадтан колдоочуларыбыз өтө көп экен. Көрөрмендерибиз көп деп, тыңдармандарыбыз көп деп айтсак болот. Биз энди 2 жылдан бери, 3 жылдан бери ан жазып жүргөн адамдар эмеспиз го. Бир аздаган убакыттын ичинде андерибизди жасадык, сүрөтүн клиптарыбызды түзөрдүк, сүрөтүн каберлеримизди түзүп салдык, неге Инстаграмга, ТикТокко деген сыяктуу. И сразу концерт берип кеттик. Өзүбүз андай рисковать эттик да, былай айтканда. Барсак, кәдімгідей колдоочулар, көрөрмендер өтө көп болду. Негизи зал вообще толот деп ойлаган жокпуз. Зал деген кәдімгідей толду. Ошка, Жалал Абадка үлкен рахмет. Конак жай деген енді айта алмайм. Алардын арасында ушул апалар дагы, улуумундагы апалардын колдогонун көрдүм да мен дагы. Ооба, негизи азыр көбүнчө ырчыларды карасак, жаш муундарды багындырган, анан улуу муундагыларды кантип багындырам деп ойлонушат го. Биздики дароо эле улуу муундагы апалар, эжекелер, аталар болуптур. Анан негизи колдоо аябай мыкты деңгээлде болду. Сахнанын бир көрүүчүлөрдүн 80% ушу ата-апалар болду да. Арт жагында эле бир жаштар отурбаса, негизи көбүнчөсү бүт улуу муундагылар болду. Сыры эмнеде деп ойлойсуздар? Улуу муундагы сыры негизи биз балким дароо ырчылык менен баштаганда бир болот го, азыркы современный стилдеги ырларды ырдасак, балким жаш муундар болмокпу. Бирок биз өзүбүз ошол жактан таанышып, сүйлөшүп, Казакстанда берүүдө, Косоякта. Ал Косоякта көбүнчө улуу муундагылар көрөт. Көрүүчүлөр улуу муундагылар, ооба. Ошол себептен балким биздин көбүнчө көрөрмандарыбыз, сүйөрмандарыбыз бул улуу муундагы апалар, эжелер. Бирок болочокто дагы жаштарды да багындырабыз деген жакшы. Нурдаулет, айта кетсеңиз, негизи эле кыргыз эли өзгөчө кабыл алса керек сизди. Өзгөчө анан күттүңүз беле деги. Ооба, рас. Өзгөчө кабыл алып жатыр. Границадан башталат, Границадан бери кай баштаган кезде границада турган кишилер бар го энди, военный кишилер. Сол кишилер баштап, күйөө бала деп баштайт, содан сояктан чыгып кеткенче күйөө бала да бул жакташы. Кәдимгидей. Негизи кубанычтым. Алдында да неге Ошко барган кезде ар апа ана отурган 4-чы катар, 2-чы, 3-чы катар, сол кезде ар кайсынын колунда бир-бир сыйлыктан келген го. Билет алып концертке келип гана коймой, ар кайсынын колунда беретін белектери бар. Беретін белектери бар, барлығын алып
Оны самолетке сыйдыра алмай. Ошол жактагы оштогу тааныштарыбыздын үйүнө таштаганда учурлар болду, көп эмелердичи. Белектерди. Ооба, белектер болгондо мындай өзүбүзгө келген белектерди алып кетебиз да. Кээ бирөөлөр эме болду да, апаларыбыз үйүнөн борсок жасап, тамак аштарды, тамак аштары менен алып келип бергендер болду да. Анан мындай кубанычта болуп калдык. Кээ бирөөлөр өздөрү билет алып келип атат концертке. Аны менен биргеликте азыр ырчыларда андай болбосо керек. Барат концертин көрөт, гүлүн берет да кетет. Бизде кадимкидей тамак аштан бери, акчалай сыйлыктардан бери алып келип беришти да. Бир колдоочубуз болду, прям крупный акча берди. Бир апамыз даже крупный акча деп калбадыңызбы? Келиңиз эми ачыктап эле кетсеңиз. Канча? Крупный болгондо эми көп эле. бир койдун багасы деп койсо. Жок, кой арзан эле да. 2 койма. Кой 10 000 сом эле да. Эр карама анда. Анда 20 000 берген го сизге. Андан да көбүрөөк. Уйдун багасы. Демек бир колдоочу эжекебиз көрө алабыз азыр. Эжекесинин атын айтпай эле коелук, негизи ар дайым балким колдоп ыраазычылык жүрөт. билдирип деле кетсеңиз болот. Чоочурдан пайдаланып. Бизди дайыма колдоп жүрөт. Кандай нерсе болбосун, көп эле колдоочуларыбыз бар Москвадан, Россиядан, Ош чергесинде, негизи бүткүл Кыргызстан областтарында аябай көп. Казакстанда дагы дайыма сүйлөшүп жүргөн 2 эжекебиз бар. Алар дагы дайыма колдоп турат. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Себеби ушул колдоочу эжекелердин артынан биз азыр ушул жерде отурабыз деп айтсак болот. Неге Ошта биз барган кезде бир кой сойгон апамыз да болду да. Жалалбатта. Тааныбайсыздар. Бай тааныганда биз алдында чай концертке бир рет барып келгенбиз Ошка. Сол кезде таанышкан болотунбуз. Сол кезде подаркасын берип, биздин концертибизге келген болотун. Экинчи рет биз өзүбүздүн жеке концертибизге барган кезде тагы да келди да апа. Сол кезде кой союп, ийне күттү кадимгидей. Биз Казакстандан тагы да бауырларыбыз келген, Эржигит менен Жуля. Аларды кудагый деп кудагый деп калпа. Демек кыргыз элибиз ушундай меймандос келет эмеспи? Анан күйөө баланы эрте эле сыйлап коюптур да, алдынан өтүп. Өтө катты ризамын. Негизи биринчи Алла го негизи. Кандай жагдай болмасын, Алла одан кийин барып себепкер осы кишилер болуп атыр, көптөгөн армандарыбызга жетүүгечи. Солай, үлкен рахмет. Алла разы болсун деп айтамыз. Жакшы. Анан негизи ар бир нерсенин артында чоң түйшүк бар да. Анан сиздер дагы ошо концертке даярдандыңыздар. Деги эле форма, анын артында канчалаган мээнет, эмгек. Анан сурагым келип турат. Каражат жагы көп эле кетсе керек. Анан өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен ошончо чыгынып топтодуңуздарбы же спонсорлор болду ошол жагы? Бизде экөөбүздү тең спонсор жок. Таптакыр эле. Өзүбүз акча табабыз, ошону эле кайра өзүбүздүн жумушубузга, карьерабызга салабыз дегендей. Негизи мен тараптан негизи спонсор бул менин атам деп айтсам болот. Дайыма атам эле колдоп турат, апам экөө берип турат акча кээде. Так өзүбүз иштейбиз, өзүбүз табабыз. Ата-энебизден такыр акча алып, аларды кыйнагыбыз келбейт. Негизи көп эле каражат кетти. Айтпай эле коелук канча деп. Аябай эле кетти. Айтып койбойсузбу? Негизи Бишкек шаарынан баштайбыз деп ойлогонбуз. Бирок элди биринчи көрөлү дедик да, кандай биз анткени эми эле баштадыбыз чогуп. Анан бардык, элдин колдоосу аябай жакшы болду. Азыр Бишкекке дагы, башка областтарга, Россияга да сурангандар көп болуп атат. Буюрса Орузу айынан кийин барабыз. Улантат экенсиздер да. Концерт берейин деп аткан кезде негизи көптөгөн ойлор келди. Бермей коебуз го дейм. Акча көп кетип аткандан кийин да болду да. Отказ бере турчу убакыттар дагы болду кадимкидей. Уже жарнамаларды берип койгонбуз, ырларды жаздырып атабыз, бирок içибизде мындай толкуу болду, коркунуч болду. Давай токтотуп сала, бербей эле кой, эрте окшойт деп. Эмнеге анчалык корктуңуз же баягы алгачкы концерт болгон үчүн? Алгачкы болду да, ооба. Биринчи жолу жеке концерт, мындайча айтканда тушоо кесүү концерт болду да. Биринчиден, анан эл деле бизди ырчы катарында билбейт да. Комментарийлерде даже жазгандар болду. Блогер катары тааныйт. Ой, жана айттык кой, аздаган убакыттын ичинде ан жаздык, клип түсүрдүк, одан кийин баштап кеттик. Ой, булар эмне кайсы ырын ырдаган аттап, бул экөөнүн ыры жок деп прям ушинтип жазгандар болду. Аларды окуп алып мен ыйлап отурдум да үйдө, койбойм концерт, мен ырчы эмесмин да деп. Дагы бир жылдай ырдап анан кылсакпы, концерт койсокпу деп. Бирок жок. Ладно, башталдык, аягына чыгаралы деп бардык, бирок ожидание реальность болду, кадимкидей аншлаг менен өттү. Элдин колдоосу ушунчалык бизге күч берип, азыр дагы да ырлар жаздырып
эми ырчылык карьераны точно баштайбыз экөөбүз. Баштап келесиздер да? Буюрса. Негизи демек актаптыр, экеси актады десек да болот деп айта албайбыз. Экеси актады деп айта албайбыз, бирок да Аллага шүкүр болот. Главный минуска кетип калган жок. Өткен аны чыгымдардын баардыгын жаптык, расходду жаптык. И өзүбүздүн калтабызга кичкене жолубузга деген. Бирок биз мындай болот да, кээ бир ырчылар бар го, эми кечке ырчылар десем жаман көрүп калышпасын. Эми бирок билеттин баасын 1,5-2 миң сомдон койгондор бар. Анан сиздердики канча сомдон? Биз 550 сомдон койдук. Себеби бизде биринчи концерт болду, анан дагы бизге акча маңыздуу болгон жок. Бизге эң негизгиси көрөлү дедик. Элдин мындай эл колдойбу бизди? Эл бизди ырчы катарында кабыл ала алабы? Жана мындай көрмандарыбызды бизди колдогон эжекелерибиз бар бекен, ошону көрөлү дедик. Анан алар менен жолуккубуз келди жүзмө-жүз. Ошол себептен мындай арзан эле кылдык, 500 сом эле. Ал чынын айтканда мындай өзүбүзгө акча калсын деп акча табуу максатында койгон жокпуз. Демек, негизги максатыңыздар акча табуу эмес, ошол элге жакшы нерселерди тартуулоо жана жакшы көзүрмемдерди өзүңүздөр дагы алып калсаңыздар керек. Чындыгында сиздер күткөндөн дагы ойдогудай өзгөчө деңгээлде өтүптүр, ошо негизи эле байгыл келген көрүүчүлөрдөн тышкары дагы жанагыл аталардын, апалардын баталары бул чоң нерсе болуш керек. Жакшы, анан айтып калбадыңыздар, орозо айынан кийин дагы райондорду аралап, региондорду аралап кыдырабыз деп. Мындай ой келип кетти да, буга чейинки интервьюңуздарда концертти жыйынтыктап алсак, буюрса тойго даярданабыз, той болот дегенсиздер да. Күн деле жылып калыптыр, азыр көпчүлүк көрөрмандар дагы ушул суроону бер деп аябай күтүп атат болуш керек. Той качан? Негизи, биздин тоюбузду көптөгөн адамдар күтүп атат. Бизде эфирде жүргөн кезде айттык, той осы күнү болот дедик, бирок болмой калып жатты да. Ана күнү болот дедик, болмой калып жатты. Өтірік шикимиз болуп калып атат да. Мына экөө үйленбейт деген сыяктуу әңгимелер кетип атат. Одан кийин барып энди ол биз өзүбүз эмес да. Менин үй жагымда бир маселе болуп калат, Айдардын үй жагында бир маселе болуп калат, экөөбүздүн жактан маселе болуп калат. Сол себепти азыр накты несин числосун онда эчтеке айтпайбыз, бирок да өзүбүз иштей билебиз. Негизи быйыл деген пландарыңыздар бар. Бирок быйыл деп ниет кылып атабыз, план деп айтпай эле коелу, ниет кылып атабыз. Анан менин атам дагы чет жакка кеткен, буюрса атам келсе, анан негизи азыркы учурда өзүбүздүн тоюбузду баардыгын өзүбүз көтөрөбүз, өзүбүз кылабыз деп азыр ошо иштеп, экөөбүз табылбай акча кезибиз да, чынын айтканда. Менин үй бүлөмдөн бир нерсе болбой калат, бул жактан болбой калат, же финансы жактан болбой калат, айтор ушинтип азыр экөөбүз тытынып иштеп акча чогултабыз. Буюрса үлкөндөр өздөрү сөйлөшүп, тәтті шай жасап, сосын өздөрү шешет го. Демек, быйыл жакшылык бир чоң тойду сиздерден күтүп өткөнүңүз. Алла кааласа. Эки элде де той болойн деп турбу? Казакстан, Кыргызстан. Өзгөчө турбу? Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле биздин маек өзгөчө кызыгына келип калды десек болот. Алгач Аида Багышбекова менен Нурдавлет Төлөпбергендин «Сени издедим» аттуу чыгармасын көрүп алалы дагы, андан соң маегибизди улантабыз. Жанарымда жанып турган менің жұлдызым, тағдарым сыйға тарткан сулуу гүлмүсүң, шулууңду маган шашкан күнбесең. Башкаларга окшобогон жаным жарымсың, жабыркаган жанга жарык берген багымсың, сен да мен ойлоп сагынып жүрсүңбү? Сени мен ойлап сагынып жүрмөсүң, жаным издеген, сени издеген. Жүрегімнен орын алған сұлу сенсің көздеген. Мені іздеген, үміт үзбөгөн. Қанша алыс жүрсем дағы жаным саған тескенмен.
сенен башкага бакытка толы саламын эсен баспана айналайык экөөбүз отбасына керек эмес мага жаным сенден башка жан бакытка бөлөнөлү болуп бир адам жанымда жүрчү менден алыстабай жанымда болам көрсөтпөй башкага жаным издеген сени издеген жүрөгүмдөн орун алган сулуу сенсиң көздөгөн үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Мына сонун чыгармаларды жаратып, тез убакытта ушундай клиптерди тарттырып жатасыздар. Анан негизи эле Аида сизди биз алып баруучу катары буга чейин билип келгенбиз. Анан азыр толук чыгармачылыкка кириштик деп калбадыңызбы? Сиз спорт жаатында дагы көптөгөн күрөштөргө катышып, ийгиликтерди багындырып келесиз. Анан азыр толугу менен ырчылыкка, чыгармачылыкка кириштик деп калдыңыздар. Кандай ырлар жаралып жатат азыр? Ошол чыгармачылык боюнча айта кетсеңиздер. Кандай пландар болуп жатат? Чыгармачылык жагынан ба? Творчестводан энди Айда жооп берсин. Негизи творчество жагын чын айтканда мен карайм. Негизи бөлүшүп алган экенсиздер. Нурдаулетте өзүнүн иштери бар, бой бар, бойго чыгат жакында буюрса. Анан ал жакта бир магазинибиз бар, дүкөнүбүз. Алматыда. Ооба, магазин интернет. Ошол жакты карайт. Сатуу боюнча дегендей, меники бул ошо чыгармачылыкты, ырларды, клиптерди өзүм карайм бардыгын. Бөлүшүп алганбыз. Эми жакында буюрса ырларды жаздырабыз албетте. Негизи экөөбүздүн сүйлөшүүбүз боюнча үйлөнгөнгө чейин кадимкидей концерт коюп ушинтип чыгып мен ырдаганыма уруксат. Бирок үйлөнгөндөн кийин мен өзүм чыгармачылыкты токтотом. Нурдаулет токтот дедиби же өзүңүз эле токтотом деп чечим чыгарып жатасызбы? Сиз тыйып жатасызбы? Ачык айтыңызчы. Ачыгын айтканда, эмнеге мындай чечим келип калды? Мындайча айтканда, такыр ырдабайм деп эмес. Экөөбүз чогуу биргеликте балким той болсо экөөбүз чогуу барабыз. Концерт болсо экөөбүз чогуу барабыз. Интервью болсо экөөбүз чогуу барабыз. Үйлөнгөндөн кийин мен эч качан өзүм жалгыз деп барбайм да, күйөөс жок, аялдай болупчу. Ошол себептен мен үйлөнгөндөн кийин менин мойнумда уже келиндик кызмат дегендей, уже турмушка чыккан болом, бала болот дегендей. Ошол себептен карьераны мен эч качан биринчи орунга койбойм. Демек сиз үчүн биринчи орунда үй бүлө. Мен ар дайым үй бүлөнү тандайм. Ошол себептен карьера деп анын артынан чуркап турбайм. Бирок баягы жан дүйнөдө ар бир адамдын бир көксөгөн нерсеси болот да. Сиздин жан дүйнөңүз чыгармачылык, кичинекей кезиңизден бери. Анан оор болбойбу дегеним да. Оор болбойбу дегенде үйдө камалып деле отуруп калбасам керек, себеби бул такыр андай адам эмес. Же башка пландарыңыздар барбы, башка жаатта? Чыгып турабыз, чогуу ырдайбыз, чогуу чыгып турабыз, бирок өзүм жеке ырчы катарында чыкпайм. Өз жеке айн жазбайт. Ооба. Жеке эч кайда бармайт. Барсак бирге барамыз. Жанынан чыкпайм. Энди ол кезде бала болот. Отбасы боламыз. Мүмкүн бул мамандыгы продюсер го. Ооба. Буюртса бул продюсер болуп жумуш жасоо мүмкүн, анчылар чыгаруу мүмкүн. Сахна сыртында. Сахна сыртында. Ал өзү булай сахнага халктын алдына ütүп чыгып, мындай болмойт да. Негизи кызганчаксызбы? Энди айым кызганбаган эркек эмес дейди го. Арийне кызганыч деген бар, бирок орну менен. Не болсо кызгана бермейм. Бири-бирибизди түшүнөбүз, главный. Ана жерден ишин бүтүп ататына сөйлөсөбүз да, биз сөйлөсө алабыз. Андай сразу кикилжеңге бармайбыз. Оруска бармайбыз. Спорт жаатында да айта кетсеңиз, негизи бул сиздин кыялыңыз болсо керек.
Негизи мен кичкентай кезимде кино көп көргөм го. Кичкентай кезимде көптөгөн нерсеге кызыккам. Өзүм төбөлөс кинолор көрөм, әнчилердин кинолорун көрөм. Кайрат Нуртас биздин әнчimiz бар, соған катты эликтейтин. Баар жакта жүрдүм да. Энди төбөлөскө да катыштым мектепте жүргөн кезимде. Ояктан қазір кичкене опыт болгондон кийин қазір үлкен лигага кирип кеттим. Бизде осы Казакстанда RFC. Сол лигадан bir рет чыккам, bir рет оттум. Энди буйртса осы марттын 6-сы, 7-сы чыгам тагы да. Жакшы. Сизди анда биз жалпы казак эл эмес, кыргыз эли дагы колдойбуз. Анан Аида ошол бойго чыкканда ар кандай учурлар болот, видеосун көрөсүз, катуу тийсе керек. Негизи биринчи боюна чыккан кезде мен барам дегем, бирок келбейсиң деп айтты. Себеби менин көзүмчө билбейм, мен ташкысы келген жокпу. Айтып сыртта күттүм. Көргөн жок. Жабык болот ал жак негизи. Көргөн жокмун, сыртта күттүм, анан чалам да кайра не болду деп бир маалда алып мен коркуткан болчу ошол кезде. Мен мурдум сынып калды. Мен азыр жатам, чыга албайм деп атпайбы. Мен уже паника башталды, илагым келип, карасам келтат жыргап эле. Жеңиптир, ооба. Бирок бул жолу негизи айтып атам, мен чогуу барам деп, боюн көрөм депчи. Разрешать этсе кирем, разрешать этпесе кирбейм. Бирок коркунуч болот. Мен көп айтам. Таштачы ушул бойду, эмне кыласың? Кел экөөбүз ырдайлы, элдин алдында жүрөлү. Эртең сен анан бирөөдөн мушташып бир жериңе травма алып калсаң, сахнага кантип чыгасың? Деп. Бирок эми өзү жакшы көргөн, өзү каалаган нерсе ошол себептен. Пока что мушташып турсун, анан үйлөнгөндөн кийин көрөбүз да деп коесуз. Баа өлең айтып койбойт, мен onu бойго чыгармайм. Жакшы. Негизи эле азыр жанатан бери айтып жатасыздар, бул жакка барам, тиги жакка барам деп, ырчылык, чыгармачылык, анан Алматы, Казакстан болуп дагы баягы бат-баттан эле каттап турасыздар да, деги эле кантип жетишип жатасыздар ушунча нерсеге? Биз үйдө отурган жаман көрөбүз. Экөөбүз тең. Негизинде биз осундай нерсе катты кубантат. Өйлө жагат бизге. Аллага шүкүр деп айтабыз. Анаяка барабыз, бирден ана жумуска баруу керек, одан кийин ана жумуска барып, мен иши гитарадан сабак берем го Алматыда. Сөйтіп жүрген кезде енді Алланың каламымен рызык несибемизди алып атык. Үйдө отурсак биз андай мези болуп кетебиз да. Үйдө отура албайбыз. Ол үйдө отура берсең, ол жынды болуп кетесиң го негизинде. Ол урус калып келет. Биздики мындай да, Алматыда жүргөн кезде Бишкекте жумуш көбөйүп кетет. Чогулуп калат да. Бишкекке келип, Бишкектин жумуштарын бүтүргүчөктү Алматыда жумуш чогулуп калат. Кайра жака кетиш керек. Бирок бизге аябай жагат. Анан тааныштарыбыз көптөр айтып калат, экөөңөрдүн жарым жашооңор эле жолдо өтүп кетти. Ошону Алматы менен Бишкектин ортосунда жолдо көп жүрөбүз. Анан бизге негизи жагат, үйдө такыр отура албайбыз. Биз иши андай асыгып жүрөбүз го. Тез анаяка барып керек, кийимин алыштырабыз, анаяка барабыз. Сол унайт да бизгечи. Жакында эле тулпарлуу болдуңуз, мына ушундай аракетиңиздердин артында да ушул нерсе келип атат болуш керек. Сизге куттуктап кетейин учурда пайдаланып. Үлкен рахмет. Алдында Айканын өзү де алган болотун машина. Одан қазір мен де машина алып отурум. Эми буйртса Аида сизден биринчи ала коюптур да, Жок, бизде эмне болгон, мен негизи машина алам деген такыр планда болгон эмес. Мен ушу Бишкек шаарынан бери үй алып койсомбу, однокомнатный квартира болсо дагы деп, негизи ошого акча чогулуп жүргөн болчумун. Анан Нурдолет экөөбүз ал кезде эки жака кетип калабыз. Эки жолго түшүп кеттик. Ошол кезде мен уже Алматыга барбайм деген чечим кабылдадым. Бишкек шаарында калдым, биякта жумуштарым көп. Анан жиним келди да барып туруп машина алып салгам. Негизи ошол үчүн алган болчумун. Биринчи алган просто Кыргызстандан машина арзан го. Казакстанда кымбат машина. Тым кичкене акча жинап алайын деп. Бирок негизи алганыбыз жакшы болуптур, себеби азыр менин машинамда гардероб, Бишкектеги жумуштарды өзүбүз машина менен жүрүп бүтүрөбүз. Каякта съемка чыгып калса, дароо ошо машинадан эле кийимдерибизди алып, баарын даяр да. Ошко барганда Нурдолет машинасы гардероб болот бизге. Демек, туура эле алыптырмын дегиз. Жакшы. Ошондо үй алуу планыңыз азырынча жок дегиз? Бар. Бар. Азыр машина алдык, эми үйгө акча чогултуп атабыз. Онун планын бастап койгонбуз уже.
Негизи Казакстанда турасыздар да. Казакстанда турабыз. Жакшы. Анан жогоруда да айтып калбадыңызбы, эки жолго да түшүп кеткен учурлар болду деп. Мен андай негатив нерселерге кайтпай эле коеюн, болгону мындай суроо бергим келип жатат. Негизи эле эки адамдын ортосунда идеалдуу мамиле болбойт, аны баарыбыз эле билебиз. Ооба, бирок ошол баягы бири-бирин колдоо, түшүнүү менен ошол нерсени сактап калса болот болуш керек мамиленичи. Анан буга чейин аябай көп эле чынында эки жолго түшүп, таарынычтар, ар кандай баягы элдин сөзү, көзү дегенде ар кандай сөздөр болду да. Анан азыр бир толкундан бир жээкке чыгып, бир мындай калкып калган түгөйлөрдөйсүздөр да. Ошону сурагым келип жатат. Эмнени түшүндүңүздөр дегеле, эмне керек экен мамиледе, эмне жетишпей жатыптыр? Мен түшүнгөнүмдөй дейинби? Десең айтасың. Просто же кызганыч десек, андан тышкары жок, адан эмес. Негизи мен жеке өзүмдүкүн айтайын, Нуралиевдики кандай билбейм. Мен түшүнгөнүм боюнча мен негизи эме болчумун аябай. Мен айткандай болуш керек, мен эркелигимди көтөрүш керек деп ушундай болчумун да. Эркек кылыш керек, жасаш керек. Эркек кылыш керек, эркек жасаш керек. Мен чыргап жашайм деген сыяктуу. Аз көбүнчө айымдарда ошондой го. Менде деле ошондой болчу түшүнүгүм боюнча. Бирок бир жыл экөөбүз жүрөбүз азыр сүйлөшүп. Мен түшүнгөнүм, аял киши ар дайым ийилип туруш керек. Аял киши жумшак болуш керек экен, ийилип туруш керек экен. Мырзаларды мындай эркелетип, алдап коюш керек да, мындайча айткандачы. Алданып калат эле деп кой. Макул деп жинденип атса, башыңды ийилип койсоң болду. Анан ошо менен уруш токтойт да. Эгерде сен өзүм билем, өзүм каалайм деп ушинтип боюңду көтөрүп мынтип турсаң, эркектер менен кошо тең тайлаша бербеш керек демек. Эч качан. Качан мамиле түздөлөт, качан үй бүлө сакталат, мырза эркек өзүнүн ордун билсе, өзүнүн милдеттерин билсе, аял киши өзүнүн милдеттерин билсе гана ошол кезде мамиле болот, ошол кезде үй бүлө куралат да. Сиз кандай ойлойсуз? негизи биз артка карайтын болсам, болмайтын нерсеге ренжишкенбиз. Болмайтын нерселерге ренжишке убакыт көп куртканбыз да. Сол кеткен убакыттарга мен ишим ашыйт да. Сол ренжишпен кеткен убакыттарга. Ошондон улам дагы уруш талаш көп болчу анда. Иә. Ал казыр биз сөйлөшүп чечебиз, бир жакшы жерибиз. Уже бургундай урушканга энергиямыз жок ба, урушуп чарчаганбыз ба, жок эле. Ашин сөйлөшүп чечебиз. Согуна ризамын азыр. Мурда кыйкырышып кетчүбүз. Бирок мен өзүм негизи бурунда да казирде андай урус болама, мен урустан качам го. Качып кетет. Мен качып кетем, Айкан өзү билет го. Мен наоборот сөйлөмөй коем болду. Залга кетип калат. Мен спорт залда болом, в основном экөөбүз урушуп калган моментте, одан кийин ашуум басылгандан кийин келип сөйлөшүүгө келем. Ал андай катты эмоция үстүндө бүйтүп турган кезде мен сөйлөмөй коем. Телимди тистеп гана калам да, кетип калам болду. Анан баягы маанайы жакшы болуп калганда, анан сөз менен түшүнүшүп чечишип аласыз. Главный отношениеде негизи анау көп урса беретін отношениялер негизи бири-бирин уже багаламайт деген сөз го. Көп урса берсе, ол бири-бирин эстеген сый кетет да. Сол үчүн көп андай ойнап болсо да урушпоо керек. Эчне кээ бирөө ойнап урсады го, сен эмне бүйтүп атсың деген сыяктчы дауыс көтөрсө, ол уже калыптуу жагдай болуп калат да. И шын нерсе болгон кезде олар уже уруска дайын турат да. Уже каналдын баары ашык, и сразу уруска келип турат. Сол үчүн басынын кааттандай сиз деп сөйлөсө, ол уже уруска дейин бармайт. Ары кетсе, кыйкай болуш керек. Жакшы. Келиңиздер, эми эфирибиз дагы жыйынтыкталып калды. Эфирибиздин соңунда ушундай мамиле жөнүндө дагы сөз кылып калдык. Бири-бириңиздерди карап, жакшы сөздөрдү арнап кетсеңиздер болот, келиңиздер. Негизи эле жакын көргөн адамдарыбызга күндө айта албайт экенбиз да. Бардыгыбызда эле бар. Күндө айтабыз. Биз бирок күндө айтабыз. Кечинде айтабыз. Эртең менен ойгонуп, телефон менен чалып айтабыз. Анан кечинде уктап атканда телефон менен сүйлөшүп жатып уктайбыз, телефонубуз өчүп калат кээде. Кечке айтып беребиз. Нурдавлетке бир элдин көзүнчө айта албайсың. Сиз баштап бергиңиз анда, мырза катары. Шону мамалагым менин, мамалакы. Мамалакты эркелетесиз. Мамалакты эркелетем. Иши ана Стич деген мультфильм бар эди го. Содан көп кейипкер бар го, кулап этип калган. Сиз согон окшойт жо. Сен ожан. Мен андай го. Просто тез-тез үйленбегениме сәл өкүнүп жүрмүн да. Тез-тез үйленсек, калай үйленбей жүрмүз дейм да, осы убакка чейин уже 1 жарым жыл. Бирок да барлыгы Алланын буйругу менен го. Алла кааласа барлыгы болот, калай келатырык, солай келе берейик. Махаббатыбыз эч качан төмөндемесин.
наоборот. Я? Аида. Мен сени жакшы көрөм. Сен аны өзүң билесиң. Дайыма сени колдойм. Кандай жагдай болбосун, эмне болбосун, любой моментте жаныңда табылганга даярмын. Сени жалгыз калтырбайм. Сени жакшы көрөм. Ошо. Соштун алып коелук деп Кол чаап коелучу. Чындыгында бири-бириңиздерге топ келген сонун түбөйлөрдөнсүздөр, көз тийбесин. Анан чай үстүндө сырдашуу берүүбүзгө атайын убакыт бөлүп келип бердиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр пландаган кыялдарыңыздарга, максаттарыңыздарга жетиңиздер. Анан албетте үлгүлүү түбөйлөрдөн болуп, кыргыз эли сыктанган жакшынакай түбөйлөрдөн болуп жүрөрүңүздөр. Ал эми пияла чайын жогоруда айтып кеткендей, баардык артыкчылыктарга ээ, өзгөчө даамга ээ десем болот. Анан биз келген конокторубузду куру кетирбейбиз сиздерге. Атайын Пиала Голд компаниясынан кружка табет сизге. Ал эми Аидайым сизге дагы пиала чайын жакшы көрөсүздөрбү билбейм, бирок азыр көп эле пиала чайды ичишет го. Жакшы көрөмүз го пиала чайды. Сизге дагы рахмат. Өзүңө ылайыктуу. Үйүңүздөргө барып, ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү эстеп, бүгүнкү бир жакшы көз ирмемдерди эстеп, пиала чайын Нурдаулетке демдеп бериңиз. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү ачык маек куруп бергениңиздерге, ийгилик сиздерге. Чоң рахмат. Эркин микрофон болсун сиздерге. Айтып кой. Айтайын. Эркин микрофон. Энди Казакстан, Кыргызстан эки элде сыйластык кетпесин. Мен вот Казакстанда отурум, мен Кыргызстанда отур. Өсүп жүрө берейик. Мен постоянно. Ошо. Сиздерге чоң рахмат бизди чакырганыңыздар үчүн. Аман болук, бар болук. Элибизде тынчтык болсун. Анан эки элде ынтымак болсун. Сиздерге дагы рахмат, ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө бүгүн өзүңүздөр көргөндөй өзгөчө сонун сырдашуу болду. Ал эми келген конокторубуз ырчы Аида Багышбекова жана блогер Нурдаулет Төлөпберген. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.